Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Тоодо уна саатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен түйшүк тартпоо жөнүндө карайбыз. Иса Теңир өз угуучуларына түйшүк тартпагыла. Анын ордуна баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет деген. Бул жөнүндө Матайдын жакшы кабары 6-бөлүм 25-тен 34-кө чейинки аяттарда айтылган. Аларды бирге окуйлу. Ошондуктан силерге айтаарым: эмне ичип, эмне жейбиз деп жаныңар үчүн, эмне кийебиз деп денеңер үчүн түйшүк тартпагыла. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене кымбат эмеспи? Асмандагы канаттууларды карагылачы. Алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Кимиңер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыканага өстүрө аласыңар. Кийим үчүн эмнеге түйшүк тартасыңар? Талаадагы лилия гүлдөрүнүн кантип өсүп жатканын карагылачы. Алар эмгектенбейт, жибирибейт. Бирок силерге айтып коеюн, атүгүл атак даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес. Бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишениме аздар. Ошондуктан эмне жейбиз же эмне ичебиз же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. Түйшүк эмнеден улам пайда болот? Адам эмне үчүн түйшүктөнөт? Түйшүк Кудайга ишенбестиктен улам пайда болот. Түйшүк бул Кудайга ишенбестиктин натыйжасы. Эртең эмне жейм, же эмне кием, же эмне ичем деп тамак үчүн жана кийим үчүн түйшүктөнүү. Мына ошондуктан Иса Теңир бутпарастар булардын баардыгы үчүн түйшүк тартышат дегенде, бутпарастар деп булар Кудайга ишенбегендер, Кудайды тааныбаган адамдар жөнүндө айткан. Түйшүк тартуу деген эмне? Ал кандай болот? Түйшүк тартуу бул тынчсыздануу, коркуу же сарсана болуу. Эртең ачка калсамчы, эртең жылаңач калсамчы, эртең үйсүз калсамчы деп жана башка көптөгөн нерселер үчүн тынчсыздануу. Ошентип, андай адам эртели кеч жаны тынбай иштейт. Ооба, эмгектенишибиз керек, талыкпай иштешибиз керек. Бирок мындай адам көпчүлүк учурда түйшүккө батып иштейт. Ал Кудайга шүгүр дебейт жана Кудайга убакыт да бөлбөйт. Ал эми силер Кудайды тааныгандар, аларга окшоп эртеңки күн үчүн же келечек үчүн түйшүк тартпагыла дейт Иса Теңир. Биздин эртеңки тамак аш жана кийим кече үчүн, жашай турган жайыбыз үчүн Кудай кам көрөрүн түшүндүрүш үчүн ал бизге эки мисалды, эки салыштырууну келтирет. Бул талаада өскөн кооз гүлдөр жана асмандагы канаттуулар. Талаада өскөн кооз гүлдөр аркылуу биздин кийимибиз, ал эми асмандагы канаттуулар аркылуу биздин тамак ашыбыз жөнүндө түшүндүргүсү келген. Талаада өскөн гүлдөр бүгүн бар, эртең жок. Кооз гүлдөрдү Кудай ушундай кийиндирет. Аларды Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби дейт. Асмандагы канаттуулар, алар эгин экпейт, оруп жыйбайт. Кыскасы адамга окшоп эртели кеч иштешпейт. Бирок Кудай алардын тамак ашын, Кудай аларды керек болсо кышында да алардын тамак ашын кам көрөт. Анан силерди андан да артык азыктандырбайбы дейт. Жана Иса бизге ишениме аздар дейт. Ишенимибиздин аздыгынан, ишенимибиздин
жетишпегендигинен түйшүктөнөбүз. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын, Кудайдын эркин көбүрөөк издегиле, ага кызмат кылгыла. Ошондо силерге мунун баардыгы, силер муктаж болгон нерселердин баардыгы силерге кошулуп берилет дейт. Ал эми Кудайдын падышачылыгын издөө деген, бул Кудайдын падышачылыгы деген бул тамак же суусундук эмес, тескерисинче ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Адил иштерди, жакшы иштерди кылуу, Кудай менен жана адамдар менен тынчтыкта болуу, кубанычта, биримдикте болуп, кечиримдүү болуп жашоо. Филиппиялыктарга жазылган кат 4-бөлүм 6-7 аяттарда мындай деп жазылган: эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Жана 1 Тимотей 6-бөлүм 6 аятта мындай деп жазылган: такыба болуу жана ыраазы болуу улуу байлык. Демек, тынчсызданбай, түйшүктөнбөй же түйшүккө батып, тынчсызданып жатсак, Кудайдын алдына келип, сыйынып, муктаждыктарыбызды ыраазычылык менен чын жүрөктөн Кудайга айтсак, бардык түйшүктөрүбүздү анын колуна тапшырсак, ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы биздин жүрөктөрүбүздү жана ойлорубузду сактайт. Албетте, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын гана издейм деп эч нерсе кылбай койбошубуз керек, жалкоо болбошубуз керек. Мындайларды Кудайдын сөзү жалкоолор дейт. Жана жалкоо адамдардан алыс болгула, андайларга эскерткиле дейт. Демек, тең салмактуулук болушу керек. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын издешибиз керек. Ошол эле учурда жалкоо болбой, эмгектенишибиз да керек. Бирок эмгектенем деп түйшүккө да батып кетпешибиз керек. Сизди эмне тынчсыздантып жатат? Баарынан мурда сизге Кудайдын падышачылыгын жана анын адилеттигин издегенге эмнелер тоскоолдук кылып жатат? Эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Аминь.